Буюрса, жакында Кудай жалга биздин чыгармачылык топ эфирге кайрадан Жалаң кыздар жана мен телевикторинасын даярдоону баштады. Бул деген сөз кайрадан ансыз деле эркек түйшүгүн мойнуна алып күндүзү көчө базарда, кечинде үйдө бизди багуу үчүн кара жанын кар чуруп күнүмдүк тиричиликке толугу менен батып бара жаткан, кайран биз сымал эркектердин эркелетүүсүн унутуп да калган кыздарыбызга бир аз да болсо көңүл буруу. Бирок мунун баары алдыда. Азыркы биз сиздерге сунуш кылчу телекөрсөтүүлөрдүн циклы албетте эл ичинде жүргөн белгилүү да белгисиз да эл башкарып жүргөн биздин эжелерибиз, апаларыбыз, карындаштарыбызга арналмакчы. Тагыраак айтканда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чыгармачылык топ кыргыздын эл башкарып жүргөн кыздарын жөн эле мактап же жамандоон эмес, аял киши ким, эгер ал лидер болсо кандай аялдык сапаттарга ээ болуусу зарыл экендигин изилдөөнү өз алдына максат кылып койгондугун биздин циклибиздин башында эле айтып кетели. Азыркы сиздерге сунуш кылчу биздин каарман 1991 жылкы кайгылуу Ош окуяларын сүрөттөгөн белгилүү кинорежиссер Дооронбек Садырбаевдин жардамы менен биз Кайран эл документалдуу киносерияларынын биринде кыргыздын дагы бир чыган кызы Санабар Бахапова жөнүндө учкай сөзгө күбө болгондубузду эсибизге салып кетели. Бул аял жөнүндө ар түрдүү сөздөр басма сөз беттеринде да жөн эле эл ичинде көп жүрөт. Бирок биздин максатыбыз ал сөздөрдү жокко чыгарып же бекемдөө эмес, жөн гана ким экендигине сарасеп салуу. Анда эмесе бүгүнкү биздин конок Ош областынын мамлекеттик мүлк фондусунун төрайымы Санабар Бахапова. Бахапова Санабар Бахаповна 1945-жылдын 31-декабрында Кара Суу районундагы Сарай айылында төрөлгөн. Эсимде бар, аябай шок кыз окшойм. Жана колхоздун бакчасына барып жүргөндө ушу өзүм теңдүү бир ирисип Жалал деген бала бар эле. Уруп мурдун каната койгом да. Анан кийин ал бала бир жума бакчага келбей калган. Кийин классташым болуп экөөбүз 7 жыл бирге окудук. Азыр ушул жерде рентгенолог, ошону экөөбүз жолуккан сайын эскеребиз. Азыр урбайсыз? Жок, азыр урбайм. 1952-жылы Кызыл Кыргызстан орто мектебинин босогосун аттап, 1959-жылы 7-классты бүтүрөт. Мектепте ушул эсимде бар, жакшы окуучу элем, анан кийин пионерлердин слету болуп, Кара Суу районунун центрине келдик да. Анан кийин келсек, анда эми орус тилин жакшы билбейм, анан мен рапорт беришим керек болуп калды. Бирок орусчаны аябай жаттатты да. От имени пионерской организации дегенде мен ойлоп турмун, от имени ушу ат дегенди которгон деп. Кийин маанисин ойлоп көрсөм, ушунун атынан деген сөз экен да. Мен ошол ат дегенди кыргызча деп ойлоп, от имени деп баштап ушу бир рапорт бергеним эсимде бар да. 1959-жылы Ош областтык кыздар орто мектебинин билимин улантат да, ал мектепти 1963-жылы аяктаган соң Ташкенттеги текстил институтуна кирет. Институтту 1967-жылы бүтүрөт. Институтта мен ошо Ташкентте текстил институт окудум. Анан кийин ошол учурларда жакшы окугандарды аябай жакшы поощрение кылчу да. Анан 16 студентти институттун комсоргун баш кылып Москвага жөнөткөн. Анан ошол Москвага барганда биринчи жолу метрого түшүп эскалатордон чыкканда эми көрбөгөндүк да. Ошо бир төкөр кыз жакшы окуйт эле кошо барып, ошол жыгылып баарыбыз үстүнө жыгылып түшкөнүбүз эсимде да. Анан эми Москванын көп жери эсимде калды. Ошондо ВДНХны көрдүк, Большой театрга бардык. Бүт ошол Москвада Третьяковский галереяга бардык. Ошолордун көпчүлүгү, анан поезд менен барганбыз. Поездда жүргөндөрүбүз ушул күнгө чейин эсимде, мен жакшы ушу эскерем дайыма. 1967-жылы Ош жибек комбинатына смена мастери болуп ишке кирет. Андан соң ошол эле комбинатта цехтин начальниги, өндүрүш бөлүмүнүн башкаруучусу, профсоюздук комитеттин төрайымы. 1979-жылы КПССтин Ош областтык комитетинин инструктору. 1974-жылы Ноокат райкомунун секретары. 1975-жылы партиянын областтык комитетинин секретары. 1985-жылы Ош обкомунун секретары. 1990-жылы Ош областтык аткаруу комитетинин төрайымы. 1991-жылдан бери Ош областтык мамлекеттик мүлк фондусунун төрайымы. 1968-жылы аскер кызматкери Алтыбаев Канбек Аманович менен баш кошуп, азыркы күнгө чейин 3 уул, бир кызы бар. Улуу Талантбек 25 жашта, кыздары Айгүл 23, Айнура 17 жашта. Санабар Бахаповна, канча жылдан бери сиз эл алдында келатасыз? 20 жыл ашып кетти го. 20 жылдан бери элдин алдында канча деген адамдардын үстүнөн башкардыңыз? Ошол адамдардын жарымынан көп эркектер болсо керек эле. Эркектерге жакчу беле сиздин башкарганыңыз?
Эркектерге жакшыбы дейсиз? Жакчу беле. Маны ошол мен башкарган эркектер өздөрү айтпаса мен кандай айтам? Мисалы үчүн эркек киши анча эле сүйө бербейт да аял киши башкарып атканын. Анын үстүнө түштүктөгү эркектер. Бизде айтышат эмеспи, Восток дело тонкое деп. Анан эми ушул эркектерге жага берчү беле дегеним да. Аял киши биздин үстүбүздөн башкарып атат. Билбейм, мен канча коллектив менен иштеген болсом, баардыгы менен эле жалпы деле дагы иштеп жүрдүм. Азыркыга чейин өзүм менен с удовольствием кайра келип биргиштегендер бар. Ошол биргиштеген күндөрүбүздү дайым жолугушуп жылуу эскеребиз. Мүмкүн арасында болгондур жактырбагандары. А бирок негизинен мен ойлойм жакшы эле бирге жалпы тил таап иштедик. Мына ушул сиздин ийгилигиңиздеги кайсыл сапатыңыз чоң ролду ойноду? Жөнөкөйлүгүм окшойт. Кайсы сапатыңыз сизди каалаган максатыңызга жеткирбеди? Бетке айтканым. Кандай деп ойлойсуз? Жакшы сапатпы же жаман сапатпы? Өзүмө жагат. Санабаржы, аял кишидеги эң жакшы касиет? Адамгерчилик, энелик сезим, жубай болуш. Балдарыңыз үчүн кандай энесиз? Жолдошуңуз үчүн кандай жубайсыз? Коңшу колоң, туугандар үчүн кандай аялсыз? Эми мен балдарым үчүн үлгүлүү эле энемин го. Анан кийин жолдошум үчүн жаман жубай болсом, ушу 30 жылдап бирге жашабасак керек эле. Жолдошума жаксам керек, ошон үчүн бирге ушундай турмуш өтүп келатабыз. Анан мен өмүрүмдө эч качан бир коңшу колоң менен жаман жакшы айтышып андай мындай кылган аял эмесмин. Дайым эле бир туугандай болуп жашайбыз. Үйүңүздө ким генерал? Жолдошум генерал, ким генерал болушу мүмкүн? Бюджетти ким бөлүштүрөт? Мен бөлүштүрөм. Анан кантип бюджети жок генерал болсун? Жок, ал бөлүштүргөндө майда чүйдө кичүүнүн баардыгына кийлигишкен эркек эмес, ал майда эркек болот, туурабы? Анан чоң маселелерди биргелешип чечебиз. Анан үй бүлөдө чындыгында көпчүлүк нерсе майда болот да. Ошо ийнесинен жибине чейин эркек аралаша берсе, ал болбогон окат да. Эже айтсаңыз, мына жакында Кудай буйруса неберелүү болушуңуз мүмкүн. Чынбы? Азыр чоң энесиз. Бул деген сөз Санабар Бахапова карыптыр деген сөз эмеспи? Жок. Мен даже өзүмчө ойлойм, өзүмдүн теңтуштарыма караганда кыйла кечиктим. Өзүм теңдүүлөрдүн 2ден 3төн небереси барлары бар. Мен кайра ал күндү ушул чыдамсыздык менен күтөм. Ушу 20 жылдан ашык элдин алдында жүрүп, сиз коркпойсузбу же? Мен балдарыма балким толук көңүл бурбай калгандырмын деген сөздөн. Туура эле суроо. Мен чындыгында ушу балдарыма тарбия керек учурда аябай жооптуу кызматта иштеп, эрте кетип, кеч келип, балдарым уктап атканда кетип, уктап атканда келип жүрдүм. Мүмкүн ошол менден боло турган тиешелүү тарбияны бербегендигимин, ал күнөө мен дайыма ушу жүрөгүмдө өп жүрөт. Бирок мен бактыма жараша балдарым жаман балдар болгон жок. Бир жагынан ушу аябай эле мага апам көп жардам берди. Келип, биз менен жашап, эртелигичи ушу балдарды карап, мени күтүп, өзүнүн эми 3 уулу бар. Азыр эң кичүү уулу менен жашап атат. Эң кичүү өзүмдүн иним менен да. Бирок ошол учурунда мага керек болгон учурда апам аябай мени колдоду. Анда инилеримдин үй бүлөсү жок эле, жаш эле алар. Эми азыр баягы өзүбүздүн кыргызча эң кичүү көкүрөк күчүгүн, тем более эркек балам деп ошол эң кичүү баласы менен жашайт, иним менен. Айрылды. Санабаржы, айтыңызчы. Вот бизде сөз бар. Бул көп кетиптир. Ошол көптүү деген маани, сөздүн мааниси кайсы касиеттерди өзүнө камтыйт? Кайсы көрүнүштөрдү? Бой көтөргөндүк, адамды тоготпогондук, көпчүлүк адамдарга улуу кичүүгө мындай бирдей мамиле кылбай, мисалы үчүн кызматы жогору болсо ага жакшы мамиле кылып, кызматы өзүнөн төмөн болсо же колунда жок болсо жаман мамиле кылып, анан кийин мындай арам акчасына манчыркаган же болбосо кызматына мактанган, ошондойлорду көпкөндүк деп ойлойм го. Себеби мындай карап көрсөң, мурда жөнөкөй эле жүргөн адам же бир колуна көбүрөөк акча түшүп калса, же бир жакшыраак кызмат ээлеп машинеге минип калса,
мурдага караганда кийин мамилеси адамга башкачараак болуп калат да, ошону көрүп калган деп эсептейм. Сиз көпкөнүңүздү сездиңиз беле? Жок, деги эле көптүңүз беле дейм да. Эми билбейм эл кандай баалайт, мен өзүмдү эч көппөдүм деп ойлойм. Мен өзүм мындай мүнөзүм аябай эле жөнөкөй, улуу кичүүгө бирдей мамиле кылышка аракет кылам. Эми аны эл баалаш керек да. Ким менен мамиле жасаган болсом ошолор айтса керек, өзүм кантип айтам. Санаа бар же айтыңызчы. Эгер сиз эркек киши болуп төрөлгөнүңүздө мына ушундай даражага жетер белеңиз? Мүмкүн көбүрөөгүнө жетер элем, ким билет. Бирок мен деле ушул аял башым менен өзүң айткандай түштүктүн шартында ушул даражага жеткенимди мен мындай аз даражага жеттим деп ойлобойм, Кудайга шүгүр. Мүмкүн эркек болсом башкачараак болот беле, ким билет. Эмне үчүн эркек кишилер көбүнчө ушундай маанилүү иштерде көпкө турбайт? Эми кээ бирөөлөр ичип кетет, чынын айтканда. Бардыгы эмес, эми бардыгы деп айта албайм. Кээ бирөөлөрү мүмкүн парага берилип кетет, кээ бирөөлөрү аялдарын увлекаться этип кетет. Анан негизги ишке чалараак көңүл бурулуп калат го. Эми ал эркектердин бардыгына тиешелүү эмес. Эмне үчүн аялдар мына ошондойго барбайт? Аялдарда өзү табияттан жоопкерчилиги көбүрөөк окшойт го. Үйгө барсаң үй бүлө, бала, казан табак, кир жууш керек, үй жыйнаш керек, конок күтүш керек. Анан ошолордун баардыгы ушу кызматта болгондо дагы кызматты ушу өтөп, анан бүтөөрү менен үйгө барышка шашасың. Үйгө баргандан кийин кызматты эстеп, кызматка келишке. Бир жака барып алып, мисалы үчүн бала чака, үй бүлөнү же жолдошуңду таштап арага ичип кете албайсың. Жалгыз конокко кетип кала албайсың, туурабы? Эми эркектер болсо ар кандай жерде жолугушу мүмкүн. Парктабы, чайканадабы, кафедеби, суунун боюндабы. Кээ бирөөлөр ушу бир бөтөлкө аракты алып деле бөлүштүрүп алышат. Аялдар эми андайга барбайт да, чындыгында. Пара демекчи. Пара берип же пара алган күндөрүңүз болдубу? Жок, бергеним жок да, алганым да жок. Мүмкүн ошон үчүн жаман көрүнүп жүрсөм керек. Бул эмне үчүн? Мен мисалы үчүн эч эс тарткан кызмат өтөгөндөн бери бир нерсенин муктаждыгын көргөнүм жок. Ага мен Кудайга шүгүр дешим керек. Анан кийин билбейм, өз күчүм менен эле иштеп эле, өз маңдай терим менен эле кандай кызматка барган болсом, өз маңдай терим менен бардым. Сиздин 18-25 жаштагы дүйнөгө болгон көз карашыңыз менен азыркы 18-25 жаштагы улан кыздардын дүйнөгө болгон көз карашынын айырмасын сезесизби? Барбы ушундай? Бар. Ал мезгилде эми мен ушул 22 жашымда турмушка чыктым да. Анан алда азыр мен балдарыма айтып берсем ишенишпейт. Мынандай бешизм, азыркыдай айткан, ошондой бизде ой пикир жок эле да. Кандай ушул бир ынтымактуу күн өткөрсөк, курсагыбыз тойсо, кийимибиз жыртык болбосо деген ой пикир. Анан мен ушу бир нерсе азыр эсиме келип кетти. Жолдошум мына войсковой частьта иштейт эле, званиясы лейтенант, командир взвод болуп. Анан ал учурда жана килем деген мындай чоң буюмдар жок эле да. Анан очередке туруп открытка менен берет эле. Азыр күнү бүгүнкүдөй эсимде, бир күн открытка келиптир, ушу лейтенант Алтыбаева деп 59 сом 20 тыйындык килем силерге ыйгарылды, кезегиңер жетти деп. Ошого эптеп акча топтоп, анан килемди алып келдик. 2 комната барачный типа үйүбүз бар эле. Баа килемди алып, кармап алып, бир дубалга бир кармап көрөбүз, бир койсок болот экен деп. Кайра бияка таксак болот экен, анан жерге коюп өзүбүз отуруп алабыз. Ошолорду эстеп, өзүмдүн балдарыма айтып берсем, күлүшөт да. Не может быть деп. Мен айтам, ошондой болгон, чын деп. Анан эми азыркыларды элестетсең, сөзсүз эле, мисалы үчүн кыздар болсо турмушка чыкса, машинеси бар жигитке чыкса, же үйү бар жигит болсо, телегеи тегиз болсо, балдар деле ошондой. Ушул азыр мынабу чоң бир жагынан ойлоп көрсөң, ушу биздин кыргыздын балдар кыздарынын ушу рыноктук экономикага шыр кирип барганы бир жагы туура деп ойлосоң, бир жагынан ошол мезгилге салыштырмалуу бизге мындай башкачадай өңдөнөт да. Көпчүлүгү баягы оптом соода кылып, мындай торгово-заготовительный иштерде, анан кийин чет мамлекеттерге барып атат.
мүмкүн азыркы заманга туурадыр ошол. Элди көрүп, жерди көрүп, турмушка үйрөнүп, мындай кандайдыр өзүнүн турмушун оңдошко үйрөнүп аткандыр. Бирок менин 18-25 жаш кезимде ушундай психология жок эле. Мүмкүн ага ошол мезгилдеги коом же азыркы мезгилдеги коом өздөрү ошого түртүп аткандыр. Бар да. Азыркы жаштардын сизге жаккан сапаты? Мага эми көпчүлүгүн мындай ойлоп көрсөң, азыр көпчүлүгүн ушул умтулуусу, мисалы үчүн окусам деген. Эми чындыгында 100% бардыгы окуп кетсе, бардыгы эле окуп кетсе, кой чуманы ким болот деген кыргыздын сөзү бар го. Ошондой болсо дагы ушул умтулуунун өзү жакшы да. Мына жакында президент Такаевдин макаласы чыкты, гезитке 20-кылым, эмки кылым интеллигенттердин кылымы. Чындыгында азыр техника өнүгүп, баары өзүнүн башы менен иштеп атканда, ошонун бардыгын илим билим албаса, китеп окубаса, бир нерсе, бир дипломдун ээси болуш, сөзсүз эле дипломдун ээси болуш эмес, ошого башын иштетип, билим алып ээси болсо, анда мен ойлойм, мындай нерсе ушу кыргыз элинин өнүгүшүнө түрткү болуш керек. Анан эми таптакыр эле аракет кылбай кашайып отуруп алган ал эми заманды алдыга жылдырбайт. Ушул умтулуулар мага жагат. Мына карап көрсөк, баягы август айында балдардын баардыгы ушул окуу жайларына келип, балдар, кыздар аракет кылып, ошол аракеттин өзү жакшы да. Көңүлүмдөн чыгарбай эстеп жүрдүм, көрсөм деп түштүк кызы сана барды, билинбей өтө берип мезгил деген, биздин кайран жаштык артта калды. Ушу азырда жаштыктын деми келет, үнүң менен сүйлөгөн сөздөрүңдөн, жаныма жакын келип тик карачы, жаштыгымды издеймин көздөрүңдөн. Олуксаң өзүм деле барып турам, ош жакка көрүү үчүн сана барды. Алдыма кызыл чайын койсоң болду, арча жагып, кайнатып самоварды. Жогорто тамашалап жазгандарга жолдошуң ичи тардык кылбас бекен, акындын ырдан башка күнөөсү жок, генерал тапанчасын сунбас бекен. Казакбай Абдышевдин Сулуулар аттуу жаңы ырлар жыйнагынан. Эже айтсаңыз, сиз Санабар Бакапова азыркы Санабар эже эмес, жөнөкөй гана аялсыз. Генералдын жубайы болгон оңойбу? Мен эми кантип айтам, өткөндө да гезиттен бирөө суроо берди эле. Ал киши рядовой кезде деле менин жубайым эле да. Анан бул нерсеге биз ушу баскыч менен басып өттүк. Рядовой солдат, анан лейтенанттын жубайы болдум, старший лейтенант, капитан, ошентип генералга келдик. Анан азыр кандай, мен оюмча бирдей эле го. Ошондо деле менин жолдошум болчу, азыр деле менин жолдошум. Оорчулугу билинбейби? Жок, билген жокмун. Өмүрүңүздө эң биринчи жолу канча жашыңызда акча кармадыңыз? Институтка барганда, ушу мектепти бүтүп институтка барганда, эми үй бүлөдөн, ата энеден алыс кеткенден кийин айласынан акча кармайсың да. Анан мен Ленинский стипендия менен окучумун, башкаларга караганда чын эле көбүрөөк 80 сомдон стипендия алат элем. Ал учурда 80 сом аябай чоң акча эле. Студент кезде кармадым. Өмүрүңүздө эң көп суммада кармаган акчаңыз? Эң көп суммада билбейм, мен ушу айлыкты эле кармап жүрөм. Анан кийин наоборот ушул айлыктан баягы кассага перечислять этип топтоп жүрүп, аябай сүйүнүп жүрчү элем. Көп акчам бар деп, 11.500 акчам бар болчу да. Анан кийин баягы акча алмаштырганда 50 сом болуп калыптыр. Ошо менен ошо чоң акчаны мен анча кармабай калдым. Бирок мен айта албайм, акчасыз жүргөн учурум болгон жок. Өзүмө жараша ушул оокат тирикчиликке, үй буюмуна, кийим кече, тамак аш алганга акчаларым болуп жүрдү. Бирок баягы мурдагы учурда миңдеп, миллиондоп, азыр миңдеп акча, чоң акча кармай элекмин. Бирок ошол эле мезгилде муктаж дагы болгонум жок да. Санабар эже, душмандарыңыз барбы? Бар да. Аялбы, эркекпи, кызмат өйдө ылдыйбы, ар кимдин өз деңгээлинде жараша, досу да болот, душманы да болот, жок болчу эле. Бирок именно баланча деп мен сөймөй менен көрсөтүп айта албайм, бирок бар экенин билем. Душмандарыңыз сизге кандайча жардам берет? Деги эле душмандарыңыздын жардамын сезесиз? Жардамы тиет да, кемчилдигин көрсөтүп турса, учурунда оңдоп турсаң, кыйынганан кантип тийбесин.
Сиздин өмүрүңүздө сиз үчүн аябай чоң так калтырган окуя, таасир берген окуя. Ош окуясы да баягы 90-жылкы окуя. Андан жаман нерсе болушу мүмкүн эмес. Эми Кудайга шүгүр, бир эл, бир жер экенбиз, тилибиз, динибиз, дилибиз бир экен. Мына азыр кайра мамыр-жумур болуп, мурдагыдай болуп кеттик, бирок элестеткен учурлары да орусча айтканда жутко да. Үй бүлөңүздө сизди түшүнбөгөн учурлар болобу? Жок, болгон жок. Мен мисал үчүн мурда иштеп жүргөндө эрте кетип жүрдүм, кеч келип жүрдүм. Дем алыш күндөрүм болгон жок. Азыр деле кээде ошондой болуп калат. Же мен жолдошум экөөбүз бир деңгээлде кызматта иштеген үчүнбү, бул толук эле түшүнүшөбүз го бири-бирибизди. Санабар эже, айтыңызчы, сиздин өмүрүңүздөгү принцибиңиз, сиздин философияңыз. Чынчылдыкко. Принцибим ушул туура жүрүп, таамай айтып берсең бетке айтыш. Анан эң жаман көргөнүм ушул аркаңан сөз кылып, ар нерсени айтып, жок нерсени токуганды мен жаман көрөм. Туура айтып, бетке айтып сүйлөгөндү жакшы көрөм. Сиз кандай адамсыз? Жумшак же катуу? Мен жумшак болгон учурум да бар, каттуу болгон учурум да бар. Лидер кандай болуш керек? Эми таптакыр эле каттуу же жумшак болуш керек деп мен айта албайм. Ал эми ошол ситуацияга жараша, адамына жараша, мезгилге жараша болуш керек да. Кандай учурларда кандай кылып өзүңдү алып кетиш керек. Сизди үй бүлөңүздө эмне деп аташат? Ким деп аташат? Көбүнчө эле мындай тамашалаган иретте жөн эле Баха апа деп коет. Чын эле. Анда мен да сиздин үй бүлөңүздүн бир мүчөсү катары Баха апа эже. Камера карап турат, бүт кыргыз элине сиздин каалооңуз. Кыргыз элине менин каалоом ушу тынччылыкты каалайт элем биринчи. Элибиз ушул мамыр-жумурчулукта. Анан экинчи ушул аракет болуп, көп эл аракет кылып, ушу токчулук болсо. Бардык ушул жаман нерселер, бири-бирине душман болуш, көрө албастык, көп жаман нерселердин бардыгы ушул жетишпөөчүлүктөн чыгат да. Токчулук болсо тынччылык да болот, тынччылык болсо баары болот. Рахмат эже. Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын жаштар редакциясы тарабынан уюштурулуп жаткан бул көрсөтүүлөр телециклы бир канча көрсөтүүлөрдөн турмакчы. Албетте бул көрсөтүүлөрдүн каармандары сиздер билген гана эл алдында, балким сиздер билбеген, бирок эл башында турган кыргыздын чыгаан кыздары. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздерге биздин циклыбыз жаккан болсо, анда жардам бериңиздер. Сиздердин жардам болгонуна Кыргыздын дагы каерде ким деген кызы эл башында туруп, бирок белгисиз бойдон келе жаткандыгын бизге кабарлап гана коюуну өзүнө камтымак. Бүгүнкү көрсөтүүнү даярдагандар Ош телерадио компаниясынын оператору Искендер Рапиев, ал эми топтогондор Болот Телебаев жана Айгүл Курамаевалар.